Assalamu alaikum hurmatly dostlar. Sizler menен kayradan görüşüp жатканыңызга кубанычтабыз. Өткөнкү чыгарылышта 3 чыгарманы добушка койдум эле. Үчөөнүн ичинен Анжелика Кайратованын Сен ойлосом аттуу чыгармасына көбүрөөк добуш берипсиздер. Бүгүн ушул чыгарманын комузга чертилишин үйрөнөбүз. Кийинки сабакка 3 чыгарманы добушка коём. Үчөөнүн эң мыктысын сиздер тандап бересиздер. Эмесе бүгүнкү сабакка киришебиз. Бул чыгарманы дагы 4-томдон черткенди үйрөнөбүз. 4-томдон ноталарын жайгашуусун буга чейинки сабактарда үйрөнгөнбүз. Биринчи кылдан си, до, ре, экинчи кылдан ми, фа, соль. Ля нотасын бош алабыз, комузду ми, ля, ми ноталарына бөлөйбүз. Эмесе чыгарманын чертилишин баштайбыз. Чыгарманын чертилишине киришебиз. До нотасынан баштайбыз. Чыгарманы чертип атканда ре нотасынан башталгандан баштап этегине чейинкине 2 жолго кайталайбыз. Ошол жеринен баштап кеттик. Чыгарманы бүтөбүз. Эми башынан баштап этегине чейин бир чертип көрөлү. Башында な Başına proje görüşler, ошол жерин угуп койсоңуздар болот. プログラムがошол жерин угуп койсоңуздар болот. 4-томдон чертилишин үйрөнөбүз. 4-томдон чертилишин
достор, ушинтип бүгүн Анжелика Кайратованын аткаруусундагы Сен ойлосом аттуу чыгарманын агыбызда чечилишин үйрөндүк. Эмесе кийинки сабакка чейин сак саламатта туруңуздар, аман болуңуздар. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.